Шайтан майрамы болгон Хэллоуин күндөрүндө бизге Тавхид жери деп аталуучу Сауд Арабиядан таң калтырган кадрлар тартылган кабарлар жетип келди. Өкмөт кызматкерлери Хэллоуин майрамын мамлекет тарыхында болуп көрбөгөн даражада кенен майрамдоону уюштурушту. Мамлекет борбору болгон Эр-Рияд шаарында Маданий эс алуу иштери бөлүмү башчысы башчылыгында 3 күндүк майрам фестивалы болуп өттү. Европа маданияты, либерализм жана секуляризм ойлору Эр-Рияд шаарына дагы жетип келди. Рияд шаары Мекке жана Мадинадан 720 километр узактыкта жайгашкан. Мекке жана Мадина канчалык ыйык шаарлар экендиги болсо баарыбызга маалым. Каба-и Муаззама, мусулмандар кыбласы, жүрөктөр кайра-кайра каалоочу ыйык жер, ажылык жана умрада зыярат кылынуучу тааф жер. Адамдарга кут, ааламдарга хидаят кылып коюлган жер жүзүндөгү биринчи үй. Мындай бузукулук жер бетиндеги эң ыйык жана куттуу шаарлардын жанында болуусу канчалык коркунучтуу абал. Субханаллах. Баарына маалым, Хэллоуин тарыхы ширк жана шайтандуу пикирлерге барып такалат. Хэллоуин бул англис тилиндеги All Hallows Even, башкача айтканда бардык рухтар түнү сөзүнүн кыскарган абалы. Кээ бир булактарда Хэллоуин аяз, караңгылык, акылсыз жана өлүм же өлүктөр кудайы болгон Самай наамы менен байланыш азем деп жазылат. Аны биринчи азыркы Улуу Британия жана Түндүк Ирландиядагы элдер майрамдашкан. Суук күндөр алдында 31 октябрдан 1 ноябрга өтөр түнү бардык чырактар, шамдар, фонустар, оттор жана очоктор өчүрүлгөн. Караңгылык ичинде адамдар өлүм рухуна саламдар окушкан. Биз сени мененбиз, биз да сендейбиз, биздин жаныбызды алба, урууда ага ошентишкен. Эртеси күнү ага чоң от жагып, беттерине түрдүү маскалар кийип алып, бири-бирин коркутушкан. Жана араларынан бирөөнү бул жасалма өлүм кудайына курбанчылык кылышкан. Маклуктар келбетиндеги коркунучтуу көйнөктөр, жамандыктар тартылган маскаларда күн бою көчөдө топ-топ болуп жүрүү, ызы-чуу салуу, түнкү клубтарга барып, көңүлдөрү каалаган ишти кылуу жана ошол аркылуу эс алуу динибиздин кайсы жаатына туура келет. Кала берсе Хэллоуин күнү зулум кылуу, жамандык, адамзатка туура келбеген жааттар алга сүрүлөт. Бул жаштар зээнине таасир кылуунун Хэллоуин шылтоосундагы майрам көрүнүшү. Демек Хэллоуин ширк нерселерин өз ичине камтыйт. Бул ширктүү майрамдын Арабия жарым аралында кенен майрамдалышы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кыяматка жакын араб уруулары дагы ширкке кайтуусу жөнүндөгү хадис шарифтеринин тастыгы. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху риваят кылган хадисте ушинтип айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин уктум. Силер мурда өткөн коомдордун жолдоруна изме-из ээрчип кетесиңер. Я Расулуллах, еврей жана христиандарды айтып жатасызбы деп суроо берилди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болбосо кимди деп айтты. Бухари жана Муслим риваяты. Аллах субхана ва тааладан ыйык жерлерди түрдүү ыпластыктардан сактоону сурайбыз. Бардык нерсеге кудуреттүү Аллах Таала мусулман жаштарын батыш идеологиясы таасирине түшүп калыштан сактоону сурап дуа кылабыз. Чынында бул жана буга окшош окуялар кыямат сааты канчалык жакын калганын билдирет. Келиңиз дагы кыяматка жакын Мекке жерлеринде болуп өтүүчү окуялар жөнүндөгү хадиси шарифтер менен таанышып чыгабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тоолор жайынан козготулмайынча кыямат кайым болбойт деген. Мен Меккеде болгонумда ал жердеги Ахадул Ахшабайндан болгон Коюкуан аттуу тоонун тегизделип ташталганына күбө болгон элем. Өз доорунда Наби саллаллаху алейхи вассаламдын жанына 2 периште келип, ушул тоолорду Курайштын үстүндө көрүүнү каалайсыңбы деп сурашкан эле. Булардын бири Абу Кубайс, экинчиси болсо Коюкуан. Дал ушул Коюкуан тегизделип ташталды. Көлөкөсүндө пайгамбар алейхи салату вассалам жүргөн бул тоо жоготулду. Тоону жер менен бир кылышты. Булар адамдар көздөрүн ачуусу үчүн ачык айкын белгилер. Акыры динибиз ойгонууга чакырат.
Абдуллах ибн Амр радиаллаху анху силер Мекке имараттары тоолордой бой көтөрүүсүн көрөсүңөр деген. Менин Меккеге биринчи сапарым кезинде али тоолорго жакын келе турган бир да имарат жок эле. Азыр болсо Меккеде тоолор чокусунан ашкан бийик имараттар курулду. Мен Меккедеги бийик тоолордун бирине чыкканымда Саат имараты бул тоодон бийик болуп турганына күбө болдум. Абдуллах ибн Амр радиаллаху анху улантып, إذا رأيتم مكة بعجت كظائما. качан Меккени анда тешик ачылган абалда көрсөңүз, башкача айтканда азыркы учурда тоолор арасынан бир канча туннелдер ачылган. بعجت كظائما ويتساوى بنيانها رؤوس جبالها. Жана тоолордой бой көтөргөн имараттарды көрсөңүз, فقد أظلت الساعة. арасында саат өз көлөкөсүн салыптыр деп айтты. Имам Суйти ушуларды тафсирлеп айтат. Бул жерде сааттан максат кыямат сааты, башкача айтканда кыямат жакын калганына белги кылынган деген. Бирок ушул хадисти түздөн түз мааниде түшүнө турган болсок, таң калыштуу бир нерсеге күбө болобуз. Бүгүн биз ушул чоң саат имараты Каабага өз көлөкөсүн салып жатканына күбө болуп турабыз. Бул имаратты араб тилинде эмне деп айтышат? Ас-саа, башкача айтканда саат. Саат Каабага өз көлөкөсүн салып турат. Али кеч болбой туруп тобо кылууга, ошондой эле салих амалдарды кылууга шашылайлы.